Коргоол атабыз айтчу экен, Токтогул, Ниязалы, Кулуке мен болуп жол жүрүп бара жатып, Заркентте дар ойнотуп тамаша куруп жаткандарга түшүп келдик. Бети башын чамбалала боеп алган маскара поздору элди күлдүрүп жүрөт. Берки четте өзбек кыргыз болуп байге сайып балбан күрөштүрүп атышат. Ошондо буту буура санданган алагар көз бейгасам чапандын эки өңүрүн эки капталга шилеп салган. Төшүндө 4 байпактын жүнү бар жоон өзбек күрөшкө чыккан кыргыздарды катар менен эле жерге уруп жатат. Анын тарабындагы эл сүрөөнгө чөп кыргыздар тарабын аския шылдың калып күлкүгө тебелеп атышат. Ошондо Кулуке калтыр баштын ачысы келип, "О атаңдын оозун урайын чөпкөчү кыргыздар. Баары эле убадалашып алгансып катар менен жыгылат. Келе токон асыбайыңды. Күрөшкө мен түшөм" деп калды дейт. Ошондо током чакчасын берип, калтыр баш, тетиги балбан сен оңдурабы? Чычыркайыңды чыгара чаппай" дегенде Кулуке, "Мен өлсөм кулумду кубай эле кой шыбырчы" деп насыбайды алып, алаканына толтуруп, эгине уруп жиберип эле, чепкенин чечип ыргытып, букадай жер чапчып, өкүрүп, Өзбек балбанды карай жөнөдү. Өзбек балбан Кулукени көргөндө көзү чанагынан чыгып элеңдеп сактана баштады. Кулуке уламы кыс берип, 2-3 мертебе тегерене торуп, бир малда чап эле жабышты. Кулуке буттан чалып, башынан аттап кетти. Кыргыздар Кулукени көтөрүп кетти. Бирок эл жаатташып чатак башталды. Биринчиден, алардын күрөш салтында чалма жок. Экинчиден, эмне үчүн баштан аттайт? Үчүнчүдөн, көзүнөн асыбай бүрттү дешсе, кыргыздар көзүн өзү кайтарып албайбы деп моюн беришпейт. Кыскасы эл тартышып, жаатташып, чатакташып калды дейт. Биз ал жерден Кулукеге карабай качып жөнөдүк дейт. Ошондо Нияз акең, Токо Кулукени калтыр таштап коебузбу? Десе Токоң, Кулукени Кудай албайт. Эки элди чабыштырган оюну менен жерге кирсин деп Кулукени тилдебейди дейт. Ошентип биз узагандан кийин букасын адыраңдатып, баарыбызды жалпы жонубуздан сөгүп, Кулукеге келатат дейт, башын калтылдатып. Токтогула жетсем өлөсүңөр" деп сөгүнүп. Анан ал жете келгенден кийин Током, "Өнөрүң менен жерге кир. Баарыбызды уят кылдың" деп тилдебейди. Ошентип жол жүрүп олтуруп, Кызыл Жардын этегине жете келди. Күн кештеп калды. "Макул десеңер, тетигил жалгыз үйгө баш байнектеп жатып калалы" деп жалгыз үйгө кайрылып салам айттык. Ошондо жалгыз үйдүн ээси, "О айланайындар, силерди Кудай деп жеткирди" деп аттан түшүрүп, "Суусап калышкандыр, чалаптан алып чык, калганын көрө жатарбыз" деп бапыраңдайт. Үйдүн ээсинин аты Жакып, аялынын аты Жийде экен. Чалапты 11-12лердеги кыз сунуп калды. Баарыбыз ичтик. Кулукеге сунду эле, анын башы калтылдап атса ичпейм деп аткан турбайбы деп, кичинекей кыз сунган аягын кайра тартып алды эле. "Келе чалапты, ичем эле", кичинемди аттан жыгылып, чыкыйым менен тийип, ушинтип башым калтылдап калган деп ичип ийди. Ошентип жайланышкандан кийин Током, Жакыбым, жакап элде айдыл жок, жалгыз түтүн жатакчы болоюн деген экенсиң, десе Жакып, Токо кайданан тей, жалгыз эркек, жалгыз кыз, ошонун жалгыз эркегинен ажырап турган байкушпуз. 10 жашында ойрон болуп калды. Аты Зарлык эле. Эми 40-ын берип кырашалы деп олтурабыз" дейт. Аялы өзүнөн көп жаш кичүүдөй, бечара бушакта ыйлап олтурат. Ошондо жаранын оозун тырмап алганга ыңгайсыздана түшкөн Током Жакыпка кайрат айтып мынтип ырдап тургандагы жери дейт. Tuyakkalar bekendip zarlaganda görgönüm, mazardan mazar kıdırıp tandaganda görgönüm, jaratkanın tilekti jalgaganda görgönüm. Jaltey düşkön turbay, senin jalgan bergen ermegin. Jalınday kuyup turasın, jambay kalıp emgekin, jalgızından ayrılıp mendagı canım kuygön pendemin. Ailesi joktun işeken Jakıbım argasızdan göngüm. Hacıtta sen kumarde kanarın, jıltırap kuygön panarın. Aldыңдан тосып жүгүрүп аталабатын аларың, атанын изин өчүрбөй артыңда калчу караның. Кайратың ашык эр болсо кармашта камчы чабарың, өзөгүң менен бүргүт
өткөн өзүң эле жакшы санарың. Айтылып калчу ураның аталап сыйлап турарың. Кош айтышсаң дүйнөдөн окуйлап ыйлап турарың. Айла жок ажал сермептир ашырбай ондон курагын. Эми кайрылбай теме каралдың кара жере кылган турагын. Али да учуңкур эмес эй Жакыбым аманын кыздын сурагын. Жакыбым айтсам да кеп менен жалгандан кимдер кетпеген. Абалтан ажал зор экен ааламды каптап тепсеген. Ал тургай алтын алпыда ажалга алы жетпеген. Алары келип калганда ар кимди көргө кептеген. Ошентип дүрмөтү тийсе баары бир дүйнөдөн кимдер көчпөгөн. Карыңаң алса шумажал карегиңе барбын көчпөгөн. Эми тартырган кайгы көңүлгө тарынбаң ажал жөнүндө. Тапканың кеткен жетелеп тараз эле болбойт өлүмдө. Барыбыз мында кайгырдык балаңдын угуп төрүңдө. Жаткан жери жай болсун топурагы май болсун жаннат болуп көрүндө. Эми кызыңдын тиле өмүрүң кур койбостагы теңирим. Жалгасың Кудай этегин жашаган өмүр шеригиң. Эми кападан адам кайгырат, кайгырса күчтөн айрылат. Ан сайын улам кемитип акылдан күчтөн тайдырат. Алладан үмүт үзбегин эй Жакыбым али да бир күн кайрылат. Жерде олтурса бул куураган Кудай колунан келип тургандан кийин ушуларды боздотпой 10-20 баланы кармата бербейби деп Кулуке ачууланып алыптыр дейт.